Урматтуу көрөрмандар, Актала ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул ирет сиздерге Актала районундагы өзгөлөр биле бербеген багбанчылык жөнүндө кыскача видео баяндама бермекчибиз. Актала району тоолуу, климаттык шарты катаал райондордун бири болуп эсептелет. Бирок элибиз ага карабастан багбанчылыкты бышыкчылыктуу райондордон кем калбай, айрыкча Нарын облусунда алгачкылардан болуп өздөштүрүп келишет. Ал багбанчылык ата-бабадан калган десек жарашаар. Анткени Акталада өткөн кылымдын башында айтылуу калп атабыз атайын Анжияндан алманын көчөттөрүн алып келип олтургузуп, Акталада биринчи алма өрүк жана башка мөмөлөрдү өстүрүп, түшүмүн алып, элди багбанчылыкка үйрөткөн десек болот. Калп атанын ошол алма багын кийинки муундар кеңейтип, атанын ишин ийгиликтүү улантып келишет. Ошол алма бак Чолок Кайың айылында бүгүнкү күндө дагы өз жемишин берүүдө. Калп атабыздан тышкары райондун башка айылдарында дагы бул сыяктуу иштер болгон. Мисалы, Үгүт айылында Жүзү, Куртка айылында Нуралы аталар багбанчылыкты алгачкылардан болуп өздөштүргөндүгүн айта кетпесек болбойт. Акталада негизинен жер жемиштин бир катар түрлөрү өстүрүлүп келет. Алсак дарбыз, анделек, бадыраң, помидор, калемпир, ашкабак, сабиз, капуста жана башка бир катар жер жемиштер бышат. Бирок көпчүлүк эл аны биле бербесе керек. Анда жалпыбыз акталаалык багбанчылардын иштерине чогуу күбө бололу. Бүгүнкү кымбатчылыктын, тартычылыктын шартында ар бир адам, райондун ар бир эмгекчиси бүйрөлүк менен оокат кылып, жашылча жемиштерди, керектүү бир өстүрүүчү өсүмдүктөрдү дүкөндөн сатып албастан өзлөрүнүн огородунда айдап, жерди иштетип, оокаттылыгын өзлөрүнө милдет кылып алыш керек. Бул ишти Жаңтала айылынын тургундары жана дыйкандары абдан мыкты өздөштүрүшкөн экен. Биз жакында ушул Жаңтала айылынын Булуң участкасында арендатор үй бүлөлүк подряддын мүчөлөрүнүн арасында болуп, ошол жашылча жемиш өстүрүүнүн абалын тартып келгенде азыр биз сиздерди ушул тартып алган видео сюжетти көрүүнү сунуш кылабыз. 8 гектар жерге картошка айдаганбыз. Бир 30 сотый жерге бадыраң, помидор, кызылча, туруп иридиска деген жашылчалар айдаган. Муну биз сугаттан өксүтпөй, ар убакта маалы менен сугарып, семирткичтерди удобренияны кыктан, жанагы берки суфер деген семирткичтерден берип, ар убакта маалыны даярлап турдук. Сапкоска азыр биз бир топ бадыраң бердик. Бул дарбызды биринчи иретте мен парник жасадым үйгө. Яшыктарга отургузуп, жаңыдан кылтыйып чыккандан баштап алып келип, ушул жерге анан кандай болор экен деп топурак менен кыктарлаштырып, сээп анан ушуну быйыл көрдүм. Оказывается, абдан болгудай бул. Ушул бакча кайсы жылдары тигилген, канча жылдан бери түшүндүрүп жатат, канча түп, ушулар боюнча бир кыскача айта кетсең. Бул бак 1970 жылы тигилген да. Ошол 73-74 жылдан бери мөмө берет. Сасыков Бузурманкул акенин огородундабыз. Бул сиздер көрүп турган алма бактар, жер жемиштер бул кишинин өз колунан айдалган, тигилген мөмө жемиштер болуп саналат. Мен муну баштаганымдын себеби биздин ушул айылда биринчи сериен алма келе баштаган. Ошондон баштап мен районго келип, районго биринчи жолу 72 жылы, 73 жылдарда районго барсам, алма сатып барып, ошондон бир 4 алма сатып келдим. 4. Ошону ушул жерге өстүрдүм эле. Кийин ошол алмаларды бир топ түшүм берип эметип жатты, ошол түшүм берип атты. Биздин райондун бир катар чарбалары дагы бүгүнкү күндө дыйкан чарбасына өтүп, азыр жакшы эмгектенип жатышат. Ал эми Байет айылынын тургуну Тажи Орозбек эке ушул алгачкы дыйкан чарбасынын жетекчисинин бири болуп калды. Биз жакында Орозбек экенин огородунда болуп, ал кишинин иш аракети менен таанышып, видео тасмага түшүрүп алдык эле. Азыр биз сиздердин өңүңүздөрдө ушул видео тасманы көрүүнү сунуш кылабыз.
Мынакей бул жерде сабызы турат, помидору, алма, ашкабак турат, капуста турат. Ушулардын баардыгы тең жакшынакай өстүрүлүп, мына азыр көрүп атасыздар, үзүп алып, ушул жыйнап жатышкан мезгил экен. Bunun en mesele otoçöp. Otoçöpten genelde Biz uшу birinciden ben ушул райондук акимчиликтин алдында ушу Баятов селосунда телепередача уюштурганына абдан чоң сүйүнүп, ушу сиздердин келип туруп биздин жупуну эмгегибизди баалап, ушу элге көрсөтүп, түшүндүрүп, жеткирип атканыңарга мен чоң ыраазымын. Бул өзү ушу дыйкан чарбасында эле биздин райондо чоң жетишкендик бар деп эсептеймин.